Урматтуу достор, мен азыр Ош Алай трассасы Башбулак айылынын өзүндө турамын. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, мына жерде достук конушу бар, окшош үйлөр түшкөн. Ага 200-300 метрдей жетпей, жолдун оң тарабында Башбулак айылынын Долон Палван атындагы ат майданы деген жазуу тактайчасынан оң тарапка бурулуп, ушул асфальт жол менен түз барасыз, 50 метрден кийин оң тарапка буруласыз. Жолдо дагы даректерин көрсөтөм туугандар. Жанагы биз көрсөткөн жолдон бери оң тарапка бурулуп түз келе бересиз. Дал ушул жашыл заборлуу толук курулуш аяктай элек бишан кирпичтен салынган үйдүн маңдайындагы мына ушул оор жүк ташуучу фуранын знагы коюлган знактан сиздер түз жогору чыгып бара бересиздер достор. Асфальт жол бул жака бурулат, сиздер түз өтөсүздөр. Абасы таза, сонун айылдан, керемет жайдан 8 сотук жер тилкеси сатылып жатат урматтуулар. Баасы 1 миллион сом кеми бар. Документтери так. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн биз сиздерге дал ушул теп-тегиз 8 сотук жер тилкеси боюнча маалымат беребиз. Эгерде кимде ким дал ушул Ош Алай трассасы Башбулак айылынан ушундай жер издеп жаткан болсо, анда көктөн издегениңиздер тез кабардан табылды дей бериңиздер. Акчаңыздарды камдап, звонокторду басыңыздар, ээсине чалыңыздар. Эми сиздерге келүү жолдорун көчө тараптан көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе атасыздарбы? Асфальт жол түз эле бул жака бурулуп кетет. Сиздер асфальт жолдон ээрчибей, андан түз кыска тар көчө менен тетиги портер келе атат достор. Ошону дагы көрүп алыңыздар. Дал ушул портер келгендей түз чыгып келе бересиздер. Мына ушул жерде сиздер көрүп турган бышкан кирпичтен салынган үйдү көрөсүздөр. Дал ушул үйдүн жанынан оң тарапка бурулган жол бар. Мына ушул жар сүрүлгөн жерди көрөсүздөр. Тетиги жерде урматтуулар контейнер жайгашкан. Ошонон бери бурулуп келе бересиздер. Дал ушул оң тараптагы сүрдүрүлгөн тегиз жер сатылып жатат. Чегаралары такталган. Мына ушул жерде акыркы ушул точкасы. Мындан түз тетиги жерге чейин барат. Сөмөйүм турат. Бул жагына 20 метр. Андан бери 40 метр достор. Эми сиздерге жайгашкан дагы бир бурчун көрсөтөйүн. Казыктар кагылган. Азыр эми ушу кагылган казыктар боюнча маалымат берейин. Мына ушул казык достор. Мына ушул казыктан бул жагына 40 метрди эсептейсиздер. Тетиги жерде чегаралар такталган, ал жерге дагы таштар кошо казык кагылган. Андан 20 метрди бул жагын эсептейсиздер. Кыскасын айтканда, бул четинде бир чек, анан бул четинде дөңсөдө дагы бир чектин орду каралган, тегиздетилген. Даяр ушул үйдү салып эле жыргап жашай бересиздер достор. 1 миллион сом кеми бар, чегаралар такталган, документтери даяр, 5 кошкон эл жашайт. Алыңыздар, иштетиңиздер. Суу свет келген достор. Жол кайсыл жактан келет экен десеңиздер керек. Мына ушул дөңсөнүн башынан жол, главный генпланда жол ошол жактан. Бул жагында дагы жолдор, жолго кичине жашылдандыруу зонасы калтырылган. Тетиги казыктан нары 10 метрдей жер бар да. Демек ошол жерди дагы жол кылып пайдалансаңыздар болот. Эми ал жагын өзүңүздөр билесиздер, табитиңиздерге жараша каалагандай пландын негизинде кыла бересиздер. Андыктан чамдаңыздар, урматтуу достор. Толук маалымат ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын. 1 миллион сом кеми бар, бир аз эле варианттар жок. Бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес, накталай акча менен төлөнөт. Чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Мечит, мектеп, бала бакчалары орун алган, андагы баса белгилеп айтып өтөйүн. Башбулактагы соц объектилердин бүт бардыгы ушул жерде. Айыл өкмөт дагы жаныңыздарда эле жакын жерде жайгашкан. Чамдаңыздар достор. Анан мал чарбачылыгы менен иштеймин, мал чарбачылыгына кызыгам десеңиздер, бул жагы жайыт, кенен мал кой, эчки, канаттууларды баксаңыздар, кенен жайыт бар. Сиздерге насип кылсын достор.